урматтуу министрлер кабинетинин өкүлдөрү, биз баарыбыз азыр оңой эмес кырдаалда жашап атабыз. Дүйнөлүк азык түлүк программасы дагы анын жетекчиси эскертти, бүт дүйнөдө азык түлүк кымбатташы күтүлүүдө азыр. Ошондой шартта бизде кошул ташыл проблемалар дагы пайда болду. Мына эл аралык Айрай деген уюм Кыргызстанда жакында бүт өлкө боюнча сурамжылап чыгып, элдин баарынан сурады, силер үчүн эң чоң проблема эмне деп Кыргызстанда. Бул жумушсуздук болуп чыкты. Ошого кошул ташыл Орусиядагы иштеген мекендештерибиз дагы кайтып келүүсү күтүлүүдө. Мына жана тез татым, Макдональдс сыяктуу бир канча элди жумуш менен камсыздаган ошондой ресторандар, ар кайсы мындай бизнестер жабылып атат Москвада. 62 000 адам иштечү. Бир топ кыргызстандыктар иштечү. Эми биздин мекендештерибиз кайтып келсе, албетте Кыргызстанда өзүнүн мекенинде үй бүлөсү менен тууган уругу менен иштесе жакшы болмок. Бирок тилекке каршы биз миллион мекендешибизди жумуш менен камсыз кыла албайбыз. Бул реалдуулук. Ошого кандай пландар бар? Эгерде 100 000 деп мекендештерибиз кайтып келсе, кандай жумуш орундарын түзөбүз? Анан бир чыгыш, мисалы араб өлкөлөрү мененби, Япония мененби, башка мамлекеттер менен миграциялык кызмат иштешип атабы бизге жумуш орундарын берүү боюнча? Жанар Кубанычбекович, жана айтып кеткендей, ошол иш-чара планын ичинде бар. Ал миграция министрлиги эмес, азыр тышкы иштер министрлигинин дагы тапшырма коюлуп атат. Ошол Корея, Турция, ошол мамлекеттер менен азыркы күндө жанагы миграционный режимди жеңилдетүү боюнча биринчиден. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Анткени жанагы көрүнгөн бизге Россия Федерациясына көрүлгөн санкциялардын чаралары кесепети бизге тийип атат да, кескин жана кички экономикаларга. Бирок бул жоопкерчиликти биз менен тең бөлүшкүлө деген мааниде ошол сунуштамаларды биз да киргизип атабыз. Ал планда бар. Бирок сиз айткандай, эгерде кескин түрдө абал курчап мигранттардын баары келе турган болсо, азыр күндө баарын тең жумуш менен камсыз кыла албайбыз. Ал барыбызга эле белгилүү болот. Бирок негизги ошол кесепеттин эмесин жана снижение рисков деп эметкен кесепеттин ал планда бар бизде ошол иш-чаралар. Сиз сунуштаган иш-чаралардын эмесинде бар бизде. Жаңы мындай бир башка багыттарда ойлонушубуз керек деп ойлойм. Ошол эле Жапонияда мисалы Toyota сыяктуу көп компаниялар бизге иш сунушташат, англис тилин билбей калып кетип атпайбы биздин мекендештер көбүнчө. Ошол жагын бир системалуу ойлонсок жакшы болот эле. Экинчиден, мына Орусиядан билеттин баасы 20-30% чейин өсүп кетпедиби? Аэрофлот сыяктуу компаниялар ишин токтотту. Учак каттамдарын. Билеттин баасы кымбаттады. Кантип чечебиз бул маселени? Жанар Кубанычбекович, бул убактылуу нерсе. Анткени жана өзүңүздөр билгендей, лизинг компаниялардын баары Европа аймагында жайгашкан. Азыркы перестраховочный компаниялар кичине кымбатыраак болсо да Азия жакка кетип баратат. Буюрса бул иш-чаралар ошо Россия Федерациясынын деле жөн турган жок. Алардын деле иш пландары бар бул боюнча. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде жана учактардын баары кайра учуп баштайт. Кыргызстанга келип аткан Орусиядан, Белоруссиядан IT-адистерин бир мындай бир имарат берип, же ысык көлгө жайгаштырып, бир мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбайлы, ошону өкмөт карап атабы? Азыркы убакта биз жаңы салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Өзүңүздөр билгендей, жанагы аймак бар эле, ошол IT специалисттерге жеңилтилген налоговый режим бар эле. Ошол налоговый режимди толук Кыргызстан боюнча жайылтайлык деп атабыз да. Ошол бир принцип менен. Ошондо жанагы келгенге ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Ал тез арада кирилет ал планда. Анткени базовый ставкалар чоң эмес, жана базовый ставкаларга алып келебиз аларды. 10 секунд кош бергиле. Либералдуу экономиканы колдонуп, биз эми эркиндик берип, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калышыбыз керек. Анан Орусияга, мисалы, Түштүк Корея, Америкадан жанагы көп товарлар келбей калды да, Кыргызстан аркылуу чыгаруунун ошондой көп товарлардын мүмкүнчүлүк барбы?
мүмкүнчүлүк бар. Жанар Кубанычбекович, азыркы күндө Восток жакка да эметип атабыз, жана Бандарабас Ош маршрутун иштеп чыгып, жакында жанагы наследие великих кочевников холдингдин жетекчиси Иранга барып, андан тышкары Россия мамлекети менен 100 платформа сатып алып, ошол направлениянын биринчи бул направление, экинчи Ош Иркиштамдын пропускной способностун дагы көбөйтүп, андан тышкары үчүнчү тармак бул бедел жаңы пост ачуу. Ошол СУАР мамлекети менен азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. СУАР дагы буга макул болуп атат. Азыр ошо транспорт министрлиги менен бирдикте ошол жол маселесин чечип, беделди да буюрса ачканга аракет кылабыз. Бул бирок кыска мөөнөттүү чараларда азыркы күндө Ош Иркиштамдын туруктуу иштеши азыр биринчи маселе болуп атат. Ошол дем алыш күндөрү жок, жана күнү түнү менен иштөөгө. Бул сунуштарды уже кат жүзүндө жөнөттүк Кытай тарапка. Минтранс жооп берип коесуздарбы силер? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Жанар Кубанычбекович, жаңы эле бизде транспорт комитеттин жыйыны өттү. Ошол боюнча авиация боюнча маселе каралды. Бүгүнкү күндө Россияга авиатрафик, Урал авиакомпаниясы, жана сиз айтып кеткен Аэрофлот компаниясы макулдугун берди. Эмки жумадан баштап буюрса ал компания уча баштайт, ошондо акыбал ордуна келет. Жана башка чечимдер боюнча бизге тапшырмалар берилди. Өкмөттө да жумуш жүрүп атат, министрликте буюрса жакын арада чечилет бул маселе. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Мен биздин кесиптештерге Бакыт Үсөнович Сыдыков жетектеген комитетке ыраазычылык билдиргим келет. Эртең менен көтөрүлгөн маселеге ыкшам реакция жасап, жыйын өткөрүшүп, биз ушул өкмөткө бере турган көптөгөн маселелерди биздин кесиптештер менен чогуу чечип коюшуптур. Бардык комитеттер ушундай иштей турган болсо, Кудай буйрса, ийгиликтер жаралат деген ишенимдемин. Бир гана маселе ошол жыйында, комитеттин жыйынында кээ бир так эмес маалыматтар кетип калыптыр. Бизде эртең мененки болгон жыйында мен айтканым 150 000 рубльга чейин чыгып кетип бартат дегенде, ошол баягы ритуалдык кызматты деп кошо айтканбыз. Бирок жанагы мага азыр түз Москва менен байланыштык жиберди. Билеттин баасы 40 000ге чейин деп айтканбыз. Мына ошо 40 000ге чейин экен, так эле ушул экен. Маселе ушунда турат. Бир гана авиатрафик компаниясы учуп атат Москвага. Кийинки жумадан баштап учабыз деген маалыматты айттыңыздар. Жакшы, куш кабар болсун. Бир гана табыт алганга уруксат экен. Бир учакка бир табыт. А эгер биз жумасына 30га жакын учак учуп келип аткан болсо, ар бирине бирден болсо, демек элестеткиле канча табыт аба жайында күтүп калат. Жумалап 10 күндөп күтүп калат. Мына ушуну өкмөт ал жердеги элчилик менен ыкчам түрдө бир чараларды көрүү жөнүндө сунуш киргизгенбиз биз. Ошого кандай көз карашыңыздар бар? Адахан Кимсанбаевич, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Адахан Кимсанбаевич, биздин элчилик Москвадагы жана Екатеринбургдагы биздин генералдык консулдук азыр ошол маселелер боюнча иштешип атат. Ар бир рейске бирден табып эмес, андан көбүрөөк салып жибергенге. Ошол боюнча бул жумада Кудай буйрса бир жыйынтык болуп калат. Эми бул жумада болуп калса жакшы. Кийинки жумадан баштап Аэрофлот деле учат деп атпайсыңарбы? Учуп калат, калдына келет дегендей. Ушул маселеге өзгөчө бир көңүл буруп койсоңуздар да, эң колубуздан келе турган жардамыбыз, көмөгүбүз деле ушул. Мүмкүн атайын спецборд жибересиздерби? Кандай кылсаңыздар бир карап коюңуздар. Себеп экиден жибергенде дагы биздин жарандар кыйналып калат. Рахмат. Комитетке дагы бир жолу ыраазычылык билдирем.